Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сөз Олимпиада жөнүндө болмокчу. Алдыңыздарда Сапар агай. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, биринчи Олимпиадага жөнүндө Олимпиада бул эмнени билдирет, качан чыккан, мекени кайсыл жер, ошол жөнүндө биринчи түшүнүк берип коеюн дедим. Греция, илгерки Греция, ошол жерде Олимп деген тоо бар. Ошо тоонун түбүндө мындай спорттук мелдештер болгон. Ошо спорттук мелдештер болгон убакытта согуштар токтотулган. Жеңгендерге мына Лувр дарагынан башына мындай сайма тагып беришкен да, эң чоң байге ошол болгон. Эми мына Олимпиада жөнүндө бир-эки сөз тренер катары сүйлөп өтүүнү туура көрдүм. Өзү биринчи Олимпиада биздин эрага чейин 776 жылы, мындайча айтканда 1350 жылдары анда международный олимпийский команда деп аталган, международный эл аралык. Ошондо өткөн биздин эрага чейин. А официальный олимпийский мелдештер бул 1896 жылы биринчи болуп Афинада өткөн. 1896 жылы Афинада болуп өткөн. Ошондон бери Олимпиада мына бүт жер жүзүн кучагына алып олимпиадалар өткөрүлүп жатат. Бу олимпиада экиге бөлүнөт. Кийинчерээк кышкы олимпиада ойлонуп табылды. Бул 1924 жылы биринчи олимпиада зимний Францияда болгон. Ошондон бери мына кышкы олимпиада болуп жатат. Эми биздин кыргызстандык палвандардын жеңиши жана олимпиада жөнүндө машыктыруучу катары өзүмдүн ой пикирими билдирүүнү туура көрдүм. Бизден лицензияны 19 алган, эгер мен адашпасам, Кыргызстандан. Ошонун ичинен бизде 2 күмүш, 1 кола болду. Ал эми Айпери Медет кызыбыз 5-чи болуп калды. Эми Акжол Махмутов жөнүндө бир оз айтайын. Акжол Махмутов 22 жашта 77 килограммда күрөштү. Бул эми бүтүн Кыргызстан карап турдук. Акжол Махмутов, Айсулуу Тыныбекова, булар Жуманазарова, Мерим, булар Кыргыздын күрөш дүйнөсүндө же спорттун эркин күрөш түрү боюнча мындай чоң бурулуш жасады десем адашпаймын. Булар чынында тарых кылды. Азыр мына Айсулууну, Акжолду көргөн миллиондогон Кыргызстанда жашаган балдар буларды өрнөк кылып алды. Жана ошондой болгусу келди. Булар бир гана мамлекет эмес, жаш балдардын жүрөгүнө күрөштү ойготту, спортту ойготту. Миллиондогон жаш кыздар, жаш балдар Акжол Махмутовдай болгусу келди. Бул дагы мындай биз үчүн чоң мотивация да. Силерге Акжол, Айсулуу, Мерим, Нокендин масс спорттун атынан, Нокендин элинин атынан чоң рахмат жана ыраазычылыгымды билдирейин дедим. Эми мындай өнүккөн капиталисттик мамлекеттерде спортко өтө көп мындай аяр мамиле жасашат да, өтө көп акча каралат. Спортто өзү өтө көп акча болуш керек. Мен көп жерде айтамын го, спорт өзү негизи мамлекеттин гана көзөмөлүндө болуш керек. Мамлекет караш керек, мамлекет бардыгын мамлекет кылыш керек. Эми тренер, жеке тренер жөнүндө дагы өзүм оюмду айта кетейин. Жеке тренер деген бул аны 1-чи класстан баштап 10-чу классты бүтүргүчө бирге жүрүп, машыктырууга бирге барып, мелдештерге бир барып, өзүнүн атасынан дагы ыйык адам болуп калат. Эми көп мелдештерден мен интернеттен окуп чыктым, бардык эле мамлекеттер өзүнүн жеке тренерлерин апарыптыр. Жеке тренер, мисалы, мен айтайын, Жуманазарова, Меримди айтайын. Жеке тренери жанында болгондо, ошо матка чыгып, финалдан чыгып күрөшкө кетип атканда, окуучу менен окутуучунун ортосунда бир көз караш менен гана сүйлөшүү болот. Ал сүйлөбөйт. Тренери бир көз караш менен Меримди караганда Мерим түшүнмөк. Тренердин көз карашынан ал 6,5 миллион адам ага ишенип карап турганын, жана өзүнүн тренери жанында турганын буга өтө чоң күч бермек.
Ошондуктан мына жеке тренерлерди дайыма окуучунун жанында алып жүрүш керек деп эсептеймин. Тренер болуш бул өтө кыйын. Бирок окуучунун жанында кандай дүйнөлүк күрөштө күрөшөсүнбү, олимпийский күрөштө күрөшөсүнбү, тренер жанында болууга тийиштеймин. Тренердин жан дүйнөсү балада. Ошо окуучу бала кыз күрөшүп атканда дагы 1 мүнөт өтөп, 2 мүнөт өтөп, анын жүрөгүндө тренер орун алып калган. Жанымда тренер турат, эл турат дегенде тренер бир көз карашы менен эле билдирип коюшат. Бир индийский кино көргөн элем. Эки кызы полный барбадан көрүшөт. Барыңар эле көрсөңүздөр керек. Ошонун сөзүн, атасынын сөзүн кайталап коеюн. Дочка моя Рита дейт го. Ты должна выиграть золото не для меня, не для себя, а для Индии, дейт. Вот эту я хочу, дейт. Если ты выиграешь, дейт, возьмешь серебро или бронза, дейт, время придет, люди забудут, дейт. А если возьмешь первое место, дейт, героев не забывает, дейт. Мына тренердин образын мен сиздерге ошо тренер аркылуу гана айтып бергим келди. Героев не забывает, дейт. Время пройдет, дейт. Второе, третье место, серебро и бронзу люди забудут, дейт. А чтобы тебя никто не забыл, ты должен для Индии, дейт, завоевать золотой медаль. Айсулуу карындашым, Акжол, сиздердин баарыңыздарды мерим, сиздерди дагы 3 жыл калды. Кудай буйрса, мамлекет үчүн, эл үчүн, Кыргызстан үчүн силердин алтын медаль алып берериңерге мен ишенемин. Сиздерге ийгилик. Силер бириккен күрөш дүйнөсүнө кыйла тарых жараттыңар. Дагы бир кайталайм. Миллиондогон жаш окуучулар, кыздар, балдар Акжол Махмутовго окшоп, сиздерге окшоп, Айсулуу Тыныбековага окшоп күрөшкүсү келет. Күрөшкө кыздар келе баштады, балдар келе баштады. Сиздер колуңуздардан келишинче Кыргызстанда тарых кылдыңыздар. Сиздер азыр жашсыңар, келечек алдыда. Кудай насип кылса Акжол, Айсулуу, силер Кыргызстан үчүн алтын медалды алып бересиңер. Акыркы Олимпиада 80-жылы болуп 41 жыл өтүптүр. Каныбек Осмоналиевден башка бирөөбүз алтын медаль албадык. Бул биздин мамлекет үчүн өтө көп убакыт. 41 жыл деген. Куда буйрса аласыңар. Сиздер менен коштошуп саламатта болуңуздар.